Bir жашка чейин мен чоң айткан менин үйүмдө болгон шакс. Ошодон кийин 16 жылдай бул эки кызды болду. Баланын азабын көп көргөнбүк. Кече экөөнү койгондо ушунчалык болду бизге. Азыр бирөөсү дагы өлүк менен тириктин ортосунда турат. Бул урганы, көзүн көгөрткөнү, болбосо ошондой эркек экен, кыз жакпай калган болсо кайнатасына муну ачык эле айтып, же анын акаларына айтып, бул менин турмушум болбойт, жашагым келбей калды, мен акчага тойдум, кутуруп атамын деп айтыш керек да. Ойношум менен түшүптүр эми мындай орой эле сүйлөп коеюн. Onu dagы аркасынан жүрүп тартып алган видеолор бар менде. Дайырлык атам. Арбаңыздар урматтуу Медиа 24 YouTube каналы көрөрмандары, барыңыздарга белгилүү болгондой эле 4 апрель күнү Жалгичи районунда 6-кабаттан 27 жаштагы келин жана 2 баласы менен кулап кеткен жыйынтыгында 27 жаштагы келин өзү жана 5 айлык ымыркай көз жумган. 5 жаштагы кызы азыркы учурда жандандыруу бөлүмүндө экен жана абалы оор экендиги да айтылууда. Биз маркумдун жакындарынын чакыруусу менен келип калган чагыбыз. Анда эмесе сиздер менен чогулгалы. Бул окуяны кандайча угуп калдыңыздар? Ошо болгон күнү саат 10дон өтүп чамасында атасы ыйлап калды. Kızım içinde bir kırsık balıktı dedi, öçürüp koydu. Ben oyladım, ançamca maşina binip kalsıyla maşina ben kırsık bulğana okşaydı деп oyladım dağı. Kuday saktası ne oldu desem, kızlar da жоқ болып қалыпты dedi. Значит, лоп болған окшойт деп мен ойым ошол жака кетти. Мен 6-чы этаждан секирип кетти деген, о жете ойлосом оюмда жок эле. Өзүн өзү жанын кыят деген нерсени ойлоп өтүп. Себеби бул ачык айрым, күлүп, бирөө менен мындай урушуп, кек сактоо мындай кыз эмес эле да. Ачык айрым кыз. Сиз ошол уккан учурда Ошто болуп атасызбы? Ошто Кара Сууда үйдө болуп атам. Негизи баш кошуп жашагандарына канча жыл болду эле? Июнда турмушка чыккан. 20-жылы коронавирус маалда. Июнь ай. Ортодо 3 бала бар, Ортодо 3 бала бар. Быйыл 6-жыл. Өзү кызым 1999-жылы 16-жылы, эртеги 16 апрелде 27-ге чыгат. Буга чейин балким сиздерге арызданып жүрчү эле, ажырашам же болбосо мындай зордук зомбулук көрүп атам деп. Жаңы эле сүрөттөрүн көрсөттүңүз, ошо бети көк ала болгон экен да. Менде кыз 9 кызым бар үчүн ошо кыздарым менен баардыгын контролдоп эткесин, кыздар менен кыздар жакшы сырдашат экен да. Ошо кыздарым менен сүйлөшүп жүрүп, 2 кызым, 3 кызыма ушунчалык катуу бири-бири менен сырдашып экен да. Ошо 24-жылдан бери мындай жашоо мисалы муркудай болбой калды деп айткан экен. Улар да жашаган, бирок айтпагыла. Папа морит деп эле ичи сакыр болуп калган эле. Ошо атасын абайлайын деп ушул иш болуп атат да. Атасы кече ошо уккандан кийин эле замат мен неме кылдым, кыздарым ошо ыйлап айтты, бизге айткан эле, биз дагы сизге айтып койбоппуз деп айтышты эле. Неге айтпайсыңар деп ал жерге келип эле тополаган мен. Кандай сен билбейсиң? Кызың менен тынбай, кызы тынбай келип турчу эле. Неберелерин дагы эркелет өзү эле чоңойтты бул. Анан бүйөө бала командировкага кетти, мына жак кетти, бер жак кетти деп калчу эле. Анан неберелерин чөнтөң чырактай кылып өзү чоңойтты да бул. Мурда ошол Казан аяк кагышы бир уруш талаш болчу эле. Болгон экен. Атасы айтып азма жүрүп кайтып кеткен эле дейт. Бирок ачык кайталган эмес. Ачык айталган эмес. Анан айтыптыр атасы. Болбосо ажыратып алайыңыз. Сенин деле бир ажырашкан. Десем, жок папа. Азырлашып койдум деп кайтып дагы аяп кетип калган экен да. Анан ийниси бар, ошого дагы анча-мынча садикке ташып балдар жардам берип турганда көрүп калды экен. Көргөн жерлер. Бирок көргөн жерин атасы вообще көргөн эмесмин dedi. Себеби бул
көп жашырган экен. Ошо менин угушум боюнча былтыр да бир көгөргөндө, мына азыр мен көрсөтүп атам го сүрөттү. Ошондо мурун бул үйүнө 2 жыл болду көчүп барган. Ого чейин дагы башка бир үйдө жашаган. Ошо катуураак синек болгондо ноокатка кеттик деп атасына бекинишкен да. Кечегеде бир жакын дос кызы, мен далил менен айтам да, ошол айтып атпайбы? Бул көп жашырат эле дейт. Мурун аябай жакшы эле дейт. Ушундай күлгөндө бунун күлкүсү сонун эле. Мен 5-класстан бери окуйм. Акыркы күндөр бул өзү ой менен жүрүп калды эле дейт. Бирок алар деле бизге айткан эмес, айыштаса деле айткан эмес. Эми жашырылган да бул. Азыр мен эми кудаларым мындай деп деле неме кылбайм. Эми бул баланын ичинде бирөө болгон болсо баардыгы моюн менен тартыш керек деген нерсе эмес. Бул жерде эми күйөө баланын күнөөсү бар деп ойлойм да мен. Себеби урганы далил болуп менде факты болуп атпайбы? Эң эмес. Анан бир кызды 24-жылы, onun даже сүйлөгөн сөздөрүнө чейин бар менде. 24-жылдан бери неме кылып жүргөн экен, 2 жыл болуптур. Кыскасы мына 3-кызын төрөгөндө бул өтө эле турмуш окшошпой калган экен да. Менин билишим боюнча. Бул 6-кабаттан кулаган күнү үйдө күйөө балаңыздар болгон бекен? Жок. Күйөө бала экинчи баласы менен сарайына ошону эркелетип ойнотом деп кеткен экен, ат мингизем деп. Эжеси айтат, ошо бир союшубуз бар эле, ошону союп берди эле, ошол жака чакырганбыз дейт. Эрте менен кеткен экен, видеодо дагы бар дейт, тастыктады. Анан булар кулагандан кийин опергруппа чакырган окшойт. Баласы, кичинекей баласы сүйлөп атат, ошо келгенибизде эле атамдын колун кайрды, алып кетти деп. Бирок күйөө бала жок экен деп бизге тастыктап берди. Кулаганга чейин менин кызыма чалган, анан дагы бир карындашым бар, онун кызына чалган, дагы бир карындашымга чалган, анын апасына чалган саат 4-төрдө. Кандай сүйлөшүү болуптур ортодо? Ушу бирдемени айтайын дептир, эми айта албаптыр. Менин кызым айтат, мен өзүм больницада элем, ушу врачтар менен неме болуп аткан үчүн анан сүйлөшөм деп өчүрүп койгом дейт. Кызыккан эмесмин деп атпайбы? Мүмкүн кызыксам айтышы мүмкүн эле. Бирок ачык айткан эмес. Анан апасына звонок кылган. Апасынын эгиз кыздары бар. Ошо күнү 4-үндө бүтүрүчү экен да. Ошондойго ата энелер барган экен, ошону чакырып калган. Бул дагы арадан 20 мүнөттү, жарым саат убакыт өтүп кетти дейт. Барышка. Биз жалда мектепте экен. Мен барып дейт, түз эле үйүнө чыгып бардым дейт. 6-чыга. Чыгып барсам эшик ачык экен. О кызым эшикти ачык койбойт экен. Барып эле неме сигнализация немесин бассам дейт. Домофон. Эч ким үндөбөй койду дейт, анан эшигин мындай бассам ачык тур. Кирип анан мындай жакшы эле көңүл менен Элвина десем жок экен дейт. Спальныйына кирдим, мына жагына кирдим, бер жагына кирдим дейт. Эч ким жок дейт. Жүгүрүп барып айнеге ачып турган экен дейт. Мына карасам, ызып жүргөн дедим. Көрсө бул үйдүн аркасы экен да. Ушундай түшкөнүмү билбейм дейт. Түстөм эле мына кызыңыз да жаны бар экен деп, ошо Жанат деген кызын кармата коюптур. Берки кызымы көрбөпмүн дейт, шок болуп калыптыр дейт. Элвина гана десе, Элвина жакшы эле деп коюптур. Мына небереңиз эле акыбалы чатак, бирок дем алып атат депти. Бир машинага салды дейт, 4-үнчү больницага кеттим. Көрсө, берки кызы наристесин 3-үнчү больницага алып кетти. Кызым немеге алып кетти. Демек ошол жерден небериңиздер мүрт кеткен, Мүрт кеткен. Ошол жакта ошол кулагандан кийин ошол жактагылар мындай тез жардам кызматын чакырышыптыр. Тез жардам кызматын чакырган экен. 40 мүнөт, 45 мүнөт экен. Опергруппа канчада келген билбейм. Скорый өтө кеч келди дейт. Кыскасы келбей коюптур.
балдарды өздерінің машиналарымен апарған. Екі балады. Анан немени моргко башка машина алып кеткен. Кызды. Скорый кыскасы жетип келген эмес да. Азыркы учурда улуу кызынын абалы кандай? Оорда отат эми билбейм. Киргизишпейт экен оорда. 3 жерден, 4 жерден ачып кеткен. Көйлөгү иштебей атат, onun üstüne иштетип атат экен. Üstüne дем алдырып атат экен. Бая мен бир кызым бар эле ошол барып туруп тартып неме кылыптыр. Ушул бойдон жатат. Бул окуя боюнча өзүңүздөр бир кандай жыйынтыкка келип, кандай ойдо болуп жатасыздар азыркы учурда? Мына жерге бир домкоммун деп бир биз кураттуу бирөө келди. Мен ичим ачышып келди, ошол жактын домкомун. Мен балам көрүп калыптыр деп келди. Мен айттым, ошону точно көргөн же видео тартып алганга барып пока жок деди. Ошол көргөн ошондо кандай болду десем, ол айтат 5-тен 11 өткөндө ушундай окуя болсо элек мен 3 мүнөттөрдүн аралыгында жетип бардым. Биринчи ким түштү десем, биринчи баягы кичинекей түштү. Экинчи Жаннат, үчүнчүсү Жаннат деп бакырып ошо келин түштү деп. Анын үчөө 3 жерге түштү. Анын арасында 2 телефон да түшкөн. Өкөтөң айфон экен, мен алдым деди. Анан ошондон бирөө түртүлгөн болсо же өзү бир ошондо кулап кетип түшкөн болсо телефон калыш керек да. Бизге ошо телефон да кызык болот. Мисалы ошол жерде бир кокустук болсо, мисалы 2 телефонду көтөрүп алып кокустукка барбайт ол. Телефондор ушундай түштү дейт, эч нерсе болгон жок деди. Телефондорду ошо Opel группага берди деди. Анан азыр издешип атат, ошо 2 кыздын метрикеси жок болуп атат. Башка документтер баардыгы болуп атат. Менин оюм эшикти эмнеге ачык калган? Мен бир ой ошол жака да кетип атат. Не үчүн апасы барганда эшик ачык? Кыз бул жака секирген болсо. Анан не үчүн кичинекей түштү, анан чоңу түштү, анан өзү түштү. Өзү түшкөнгө чейин 2 телефон да ачып атат да. Күйөө балаңыздар менен мамилеңиздер кандай эле? Мен азырлашып көп күлдүрүп сүйлөйт элем. Мен өтө жагат. Аба деп. Тынбай жолукпайт элек. Мурун тесте жолугуп турат элек. Атасы өткөндөн кийин мен көп жолу бардым улардын үйүнө. Аба деп ушунчалык сыйлап жакшы неме кылчу. Эч мен каттык деле неме кылбайт элем, ол деле азырлашып сүйлөйт эле, бирок себеби мен үйү менен кызды узаткан үчүн менен карызың бар деп күлдүрүп койчу элем, башка эч жаман сөздү мен укпапмын да, укканда дагы эле айтат элем, мен мындай болуп атат экен. Значит, күйөө балаң куктуруп атат. Буну алдын албасаңар болбойт деп айтат элем да мен. Мен кыздарым да жашырып койгон экен, мынаны кече жүрөт атпайбы. Бул 2 жылдын аралыгында да кызды бир 20 жашка чыгарып, 20 жылга багып. Анан бир эркекке турмушка берип атасың, өмүрү боюна берип атасың да. Анан ошол жерден кор болсо, же бир зорталып бир жаман нерсеге мындай кабылып калса, ата ачабы. Бир оюбуз ол, бир оюбуз эмне үчүн эшик ачык калган, ошол жерде ким болгон. Мен ошол немеден сурасам, домкомун деди, ошол жерлерде камера жок деди. Бирок сыртта бар деди. Булардын үйүндө да камера бар экен эле, иштебейт экен. Камера болгондо да жакшы болот эле, көп нерсе чечилип калат. Кудайым Алла ушпай берип, ошо кызы 5 жаштагы кызы бирок жанактай болуп калып сүйлөйт да. Ошол да көп сырды ачышы мүмкүн деп ниет кылып атам. Ушу кыз дагы 4 жашар баласы көп нерсени сүйлөп атат да. Ол одан 1 жаш чоңураак экен. Ол кыз да бир жакшы нерсени ачып бериши мүмкүн. Ал бала азыркы учурда апасы каза болгонун билеби? Билген мен жаш бала экен, биз сөөгүттү көрсөттүк, ошо жаткан жерде. Карады, бирок жаш бала үчүн
Келет деп атат да. Апаң каяка кеткен деп сурасам айтат. Анал үйдө дейт. А жаннат каякта десем, бул дейт больницада дейт. Атаң каякта десем, бул полицияда дейт. Кантип алып кетти десем, колун кайрып алып кетти деп кадимгидей сүйлөйт экен. Мен аны сүйлөгөнүм бийли көрүп атам. Мен былтыр бир көргөн элем, мен тартынып, мени жакшы неме кылбайт, тайтасы мени. Кече бир сүйлөп берди мага. Бизге кайрылуубуз ушул ишти, ушул органдар, тергөөчүлөр калыс караса, ким күнөөлүү, ким күнөөсүз ошону далилдеп, ар бир адам күнөөлүү болсо мойнуна тартыш керек да. Бул өлүм Кыргызстанда биринчи жолу болуп атат да. Эки баласы менен бир аялды учуп кетиш деген бул жете ойлосоң түшүңө кирбей турган нерсе болуп атат. Авариядан кырсыкта болсо эми бул эми кырсык деп коесуң да. Мүмкүн бул ушунчалык тоюп калган болсо секириш мүмкүн. Же болбосо ошол жерде бирөө бар деп ойлойм да. Себеби 5 жашар кыз 5 айлык баланы көтөрүп алып айнекке барып ойнотуш мүмкүн эмес да. Ошол жерде ойнотуп атыптыр дейт. Билбейм, мен аны элестете албайм. Азыр эми күйөө бала анык кодо дагы бар деп мен айта албайм го, бирок урган тууралуу далилим бар да мен. Бул урганы, көзүн көгөрткөнү, болбосо ошондой эркек экен, кыз жакпай калган болсо кайнатасына ачык эле айтып, же анын акаларына айтып, бул менин турмушум болбойт, жашагым келбей калды, мен акчага тойдум, кутуруп атамын деп айтыш керек да. Ончолук ура бербеш керек. Бул бир жолу эмес, мына мурунку үйүндө да урган, бул үйүндө да урган. Урганда ушундай талкалап урат экен. Азыр элестет кой, 21-жылым. Мен ондойду мен өзүм кыздарымдан көрө элекмин мен мисалы. 6 кызды турмушка бердим, бирок кыздарым ондой акыбалда болгон болсо мен үй балага до конца бармын да. Бул бетти айтып атам, союз малды койчу малчылар урчу эле. Онда дагы мындай маданаттуу бир окуган нерсе да болбойт эле, малчы койчу да урган болчу эле. Анан азыр 21-жылым, билбейм. Бул кыз азыр анан бир ойношум менен түшүптүр эми мындай орой эле сүйлөп коеюн. Onu дагы аркасынан жүрүп тартып алган видеолор бар экен. Далил катары. Демек ошол күйөө балаңыздар башка бир айым менен жүрүп кеткен да? Жүргөн. Ол да ошол кошо иштейт экен. Ошону да түйүнө жеш керек. Ошонун ата энеси да угуш керек бул ошону. Ошонун ата энеси отурат да азыр бул жерде. Кызым мындай иштеп атат, бир медцентрде же бир жерде врач болуп деп отурат. Ошону дагы караш керек. Бул эр өзүнүн эр болбосо да, бирөөсүнүн турмушун бузушка эмне акысы? Туурабы? Акысы жок да. Бул 3 баласы болсо мөлтүрөгөн. Ошого эртеге мен зыяным тийип калбайбы деп ойлош керек. Ошонун да атасына мен керек болсо азыр мен силерге беремин, ошону да чыгаргыла. Дүйнө жүзү боюнча көрүш керек. Ошонун атасы да көрүш керек. Орган жакшы караса, ошону да апарып кысыш керек. Камбаш керек ошол кыздарды. Анан кичине кыздар да ойлонуп басат. Бирөөнүн эрине тийип алышты ойлонот. Башка бирөөнүн турмушун бузушту ойлонот да. Менде болбосо, мен факт болбосо мен айта албайт элем да. Эте уят болуп калам, мен 10 бала чоңойтуп атам. Ошол нерсе жаман нерсе мен өзүм башыма түшүп калышым керек. Мен далил катары айтып атам. Ошо тергөөчү менен мамиле кылам десем, мен адресим ошо Кара Суу район Таш Арга айылында жашайм. Чакырса любой маалда келип мен күбө катары өтөмүн да ушу немелериме. Бирөөнү бул билбейм, өзү өлүп калгандан мынча качпайды. Кече экөөнү койгондо ушунчалык болду бизге. Азыр бирөөсү дагы өлүк менен тириктин ортосунда турат. Ошо кыздын ата энеси азыр кыз өзү отурса керек, иштеп атат экен, иштейт экен. Отурат да азыр бир жерде былтыйып. Ошону да ата энеси көрүш керек. Ошону да бир эне тууган. Ошону да бир атасы бардыр, акасы бардыр, карындашы бардыр. Ошо менен коньяк ичип, ошо менен арак ичкен. Ошо да тартыш керек азапты. Бирге бул мен укам таппаш керек. Бул
Баланы жоғалтыш, мен де башыман өткен. Менің ғой балам кішкене малымда өткен. Баланы жоғалтыш ата мен енеге өте оор нәрсе да. Өз кәсәл орысшан болса, бұл орысына орыс да қосылады. Көргін, любой орыны ата енені. Şu баланың арқасынан көреді, баланың арқасынан қайғысынан орылашып, бұл адамдар инсульт қармайды. Екі адамның өлімі бұл білмеймін, кімге оңай болып кетіші мүмкін, жоқ. Біз үшін өте оор болып отырады да. Ошаны кім қалысық сөйлеймін десе, сөйлесін. Ушул жерде үйүнө келип айтса мынандай болгон деп. Туурлугун айтса, Алланын алдында деле жакшы болот. Бизге деле жакшы болот. Мүмкүн күйөө бала айыптуу болбой калып, башка бир нерседен чыгып калышы да мүмкүн да. Үчүнчү күч дегенде үчүнчү кол болуп калышы да мүмкүн. Биз деле көзүбүз менен көрбөгөн үчүн аны бирдеме дей албайм. Бирок мына бул телефондогу көргөндөрү бул эми далил. Ана баягы кызы менен кармалганы, күйөө бала ошо кызды жетелеп алып, арак, коньяк, кола кармаганы бул далил. Мен далил болбосо сүйлөбөйм эми. Бул эжеси менен агалары бул бала эми талак барып бир кетмей чапкан же бир аракет кылып иштеген эмес. Акчаны күчү менен окуп, илим болсо керек эми окугандыр. Акча деген нерсенин ойда ойлогон эмес да бул. Ушундай эрке чоңоюп тур. Анан эркелик үчүн ошо кызды жетелеп алып жүрөт да. Üçte balanın erkek жүрсе баласына урат деген илгертен сөз бар. Азабы кимге болуп атат? Өзүнө болуп атат, ол бала деле апасын жейт, акаларын жейт, эжелерин жейт. Эч ким балам дебесин. Бул да кызым деп өзүн өзү жеп атат. Бирөөгө жакшы болуп көрүнө берет любой адам. Түнү менен отуруп алып ыйлайт. Бир жашка чейин мен чоңойткан менин үйүмдө болгон шакс. Ki başına düşmesin de neyse. Kanda azap meni çoğaltkan. Oşadaki 16 yılda iki kızdı oldu. Balanın azabını köp görgön kan. Bunu Kudayım oşanda kılıp sınap koydu. Bari Allah var.